Саламатсыздарбы? Бул Red Podcast Кызылканын үнү. Бүгүн биз бул күнкү чыгарылышта өзгөчө бир конок менен маек курабыз. Кызыл кыябыздагы ден соолук жаатында болсун, адамдардын өз ден соолугун табууда көптөгөн көмөктөрдү көрсөтүп, элибизге кызматын көрсөтүп келаткан алдыңкы чыгаан байкелерибизден Нурлан байке, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык, кандайсыңар? Жакшы, шүгүр. Көпчүлүгүнө азыр кызык болуп атса керек. Мына бул азыркы күнүбүздөгү азыркы бир проблема, мына бул грипп. Сиздин оюңузча бул коркунучтуу же коркушубуз керекпи, же канчалык маселелүү нерсе бул? Грипп бул коркунучтуу деле болсо, айтса деле боло берет. Себеп грипп оору. Азыр бизде мына ошо күзүбүз ысык болуп кетти, кышыбыз жамгыр болуп, кар жаабады. Ошонун себебинен ошо грипп болуп атат. Ата келсе жамгыр менен азыр жамгыр жаады, Кудай кааласа эми 1-2 күнөн азаят. Жана интернетте көрүп жүргөн жана гонконгский деген коркунучтар пока интернетте көп нерсе бар. Так бул эми грипп өзү биз кичинекейибизде деле грипп бар эле. Эми ошо грипп ошо келе берет, бул сууктан да бул. Эч коркунучтуусу жок. Сиздин аптекаңыз азыркы учурда Айсулуу деген билген аптекабыз, бул эң эски аптекалардын бириси. Анан ошол эле учурда популярдуулугун сактап калган аптекалардын бирөөсү да. Бунун сыры эмнеде? Кантип бул мындай көптөн бери иш алып барып, бирок ушул популярдуулукту элдин алдындагы мындай кызуулукту сактап калдыңыз? Эми бул биздин аптекабыздын тарыхы 35 жылдан бери иштейбиз биз. 1993-жылы башталган иш. Ошондон бери иштеп жүрөбүз. Эми берде баягы кандай десем, обслуживаниясы жакшы, биринчиден, специалисттер жакшы. Ошон үчүн көп эл баягы аптекалын дару алгандан кийин кичине немеси керек да буларга. Кичине объяснениясы керек, кандай колдонушун неме кылып. Ошо биздин специалисттер ошону полный түшүндүрүп беришет. Ошол себептен мен ошентип ойлоймун. Анан кийин кызматы жакшы болот да, себеп дару алгандан кийин анын кичине немесин билишин керек да, приёмун кандай, эмне кандай болот. Ошол жагынан анан ошо популярный болуп калганбыз деймин да мен өзүм. Так, эл өзү тандайт да, биз эмесе дей албайбыз. Азыр сиз айткан ошол кызматкерлер, специалисттер дедиңиз, булар дипломдорун айтабызбы же негизи буга кээде врачтын түз направлениясы жок деле келип, например, түз сураганда алар өздөрү консультация берип, кээ бир дарыларды бере алат да. Буга негизи алар укуктуу, Бирде өзү фармацевт деген бул өзү врач дегени да. Себеп врачтардан көп нерсени просто жазып берет да, биз түшүндүрүп беребиз кандай эмне кылышын. Мисалы мындай жеңил ооруга, гриппке мисалы врачка барабайсыңар да. Башыңыз ооруса, тишиңиз ооруса, биз беребиз ошону, түшүндүрүп беребиз кандай эмне кылышын. Бул укугубуз бар бизде ошо. Себеп фармацевт бул ошо окуйт. Анан практика алат. 1 жыл практикада жүрөт, 3 жыл окуйт. Жогорку билимдер алар эми бөлөкчө болот булар. Эми биздин мына колледждин основасын айтып атамын. Ошон үчүн бизде укук бар. Баягы дармекти беришке и түшүндүрүп беришке. Себеп биз специалисттерди үйрөтөбүз ошол эмелерге. Мындай элдин арасында тараган бир мындай сөз бар. Кыргызстандын дары-дармек сферасына, аптека сферасына болгон ишеним бир аз төмөндөй дейт да. Бул канчалык туура деп ойлойсуз муну? Ишеним, элдин ишеними дары-дармек сферасына. Аптекага ишеним азыр, по-моему, жакшы эле болсо керек. Азыркы күндөрдө себеп бир 10 жыл мурун, 15 жыл мурун жаман эле. Себеп контрабанда көп эле, анан кийин недобросовестныйлар көп эле да, поставщиктер. Ошо азыр уже мына ошо акыркы мына ошо пандемиядан кийин уже жакшылап калган. Себеп контроль көп, контроль жакшы, дармектен эми коркпой койсо деле боло берет. Себеп аз контрабанда болбосо керек. Себеп уже контрабанда баягы фальсифицированный препараттар чыгарыш үчүн, ал үчүн уже слишком көп акча керек болмойм деп ойлойм да мен. Ошого анчалык болбосо керек. Аз дарылар жакшы бардыгы. Аптека бизнесинде эмне көбүрөөк басымдуулук жасайт? Бул жердеги мисалы үчүн көпчүлүк эл айтат, акча табуу аптекада оңой дешет да. Аптекада акча көп деп ойлошот. Ошол жерде бул сиздин оюңузча бул жердеги акча табууга болгон басымдуулук көппү же бул жердеги жоопкерчилик андан дагы көбүрөөкпү? Өзү любой
кесипте, любой кесипте, биринчи кесипте, ал кесипте бирөөгө акча табам деп неме кылбайт. Биринчиден ал жаккан адамга болот да. Мисалы жактырып туруп ошо ишке барсаңыз, ошол жерде берекеси болот дейт. Эси даже акчалуу ишке барып туруп немеси кызыктыгы болбосо, иштесеңиз, андай берекеси болбойт аныкы. Ошон үчүн мен ошо 35 жылдан бери иштеп жүрөм. Мага бул иш кызыктуу. Себеп мен бул ишти жакшы көрөм. Биринчиден баягы адамдарга сатуу жөнүндөн эмес, именно акча алам деп, а именно адамдарга ден соолугуна жакшы болсун деп бергениң ошо шпасын берет да дары. Ошого жакшы. Анан кийин эми баягы меркантильный вопрос деп коет орустар. Эми адамда акча болбосо жашай албайт да. Эми акча керек да по-любому. Сиз эгерде кайра нөлдөн баштай турган болсоңуз, кайра эле ушул аптека сферасына кире белеңиз? Кире берем, конечно. Себеп бул өтө жакшы иш да. Эл менен иштеген жакшы иш. Сиз аптека бизнесине келип калышыңызга эмне түрткү болгон? Ким түрткү болуп кантип аптека сферасына келип калдыңыз? Эми менде аптекада иштегенимден атам аптекар эле, биринчиден фармацевт эле, апам фармацевт эле. Бизде баягы как традиция болуп калган да. Ошон үчүн мен дагы болдум. Мына балам дагы болду фармацевт. Бизде баягы традиционный уланып кетип атат. Ошого бул бизде поколенияга кетип калган да, фармацевт болуш. Бул аптеканын Айсулуу аптекасы апаңыздан, Бунун тарыхы барбы, Айсулуу аптекасынын жаралышы? Эми аптеканы Айсулуу деп койгонбуз, себеп апамдын атын койгонбуз, Айсулуу деп койгонбуз. Апамды эми көп адам тааныйт эле, өзү. Бул эскиден иштеп келген адам да. Ошого эми апамды урматтаганыбыз, сыйлап неме кылганыбыз, ошон үчүн Айсулуу деп койгонбуз атын. Биз билишибизче Ашинени жоготтук эле. Бир канча жыл болду. Уже 8 жыл болуп калды. Көп угуп калдым эле. Сиз Ашинени умрага жөнөттүңүз, анан ажыга дагы адашпасам ушундай. Ойлойсузбу мындай дагы бир жетишпей калган нерселерим болду экен, ушу ата энеге кызматта же эмеде? Энеге канча кызмат кылсаңыз ошончо аз болот ал. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн арманында калып калат. Ошон үчүн апага канча кызмат кылсаңыз ошончо кызмат дагы аз болот себеп. Апанын немеси өтө көп болот, чоң болот. Кудурет. Азыр жаштарга эмне дейт элеңиз? Ата энеси көзү тирүү болгон жаштарга бир сөз менен айтсаңыз, эмне деген кеңеш берет элеңиз ата эне? Эми жаштарга эмне десем? Жаштарга эми ата энесин бул сыймыкта, бул сыймыктан жүрө бериш керек булар менен. Себеп ата эне бул буну баягы жоготкондон кийин немеси баасы келет да. Ошон үчүн ата энесинин баарынын да дубасын алып, немесин кызматын берип коюш керек. Бизде жасалма дары-дармектердин коркунучу барбы? Азыркы күндө Кыргызстанда? Жасалма жок, өз Кыргызстан выпускаларыбы? Жок. Себеп бул немеден чыгат, GMP стандарттан чыгышат да булар. Бул коркунучтуу болбойт. Жанагындай подпольный немелер пока неме жок, а? Жок, подпольный бизде жок. Кыргызстанда болбосо керек. Дагы бир мындай сөз бар. Мисалы үчүн аптекалар менен дарыгерлер кол кармашып иштешет дейт да. Мисалы үчүн кээ бир дарыгерлер менен аптекалар сүйлөшүп алат дейт. Бул канчалык туура? Барбы ушул нерсе? Бар. Азыркы заманда бар. Азыркы убакытта бар. Себеп биз дагы көп немелерге айтабыз, банелорго ушундай кылбагыла, бул болбойт десек да, соң унабай ушу неме кылышат го. Бул дагы жоголот, бул дагы кетет. Себеп эл дагы уже түшүнүп калган бул нерсеге. Ошого эл дагы көп неме кылбаса биз колунан келишинче түшүндүрүп неме кылып берип атабыз. А так бул нерсе бар. Бул жоголот, бул деле бул убактылуу нерсе. Аптека бизнесиндеги кээ бир учурларда баанын көтөрүлүп кетүүсү, мисалы үчүн айталы өткөнкү эле пандемия учурунда болсун же мындай кээ бир дарыларга спрос көбөйгөн сайын ал дары-дармектин запасынын аздыгынанбы же болбосо билбейм, кээ бир аптекалар өздөрү эле атайын спрос көбөйгөн үчүн бааны көтөрүп коюшабы? Негизи бул нерсе көп байкалат да. Өтө бир нерсеге өтө спрос көбөйгөндө бааны көтөрүп алышат. Бул канчалык туура нерсе? Негизи Айсулуу аптека болуп сиз мындай кыласыздарбы, кылбайсыздарбы же бирдей кармайсыздарбы бааны? Спрос көбөйгөн чакта дагы. Жок, биз мисалы спрос көбөйүп кетсе деле биз деле бир деле тура берет. Эми кээ бирки недобросовестнер болот. Көтөрүп койгондор эми
Биз андан өзүнөн кыла албайбыз го. Чоң фирмалар алып келет да. Чоң фирмалар алып келген, алар бул эми бизнес да. Любой нерсе бизнес болот. Эми аларда дагы остаткалар болуп калат, поставкалар нарушение болуп калат, логистикасы кымбаттап калат. Мисалы мына ошо немеде пандемия убагында логистика кымбаттап кеткен. Себеп бүт немелер жабылып, самолеттер менен ташып калышкан. Самолет ташып калгандан ошондон кийин уже азыр соответственно бул баасы ham көтөрүлөт да. Азыр мисалы мына согушка чейин балалар арзан эле. Анан мына согуш болуп кетти, логистика тоже нарушение болуп кетти. Мурун через Украина алып келишет эле да, самолеттер менен прямо учуп келе берет эле. Же автомобилдер менен келет. Азыр автомобильный перевозка жок. Только самолетный перевозка болот. И бул самолетный перевозка через Стамбул болуп калды, через Турция. Турцияда кымбат. Логистикасы өзү Түркиянын кымбат болот. Если машина менен алып келем десең, ал почти 1 айга чөйүлүп кетет да. Самолет менен тезирээк келет, то кымбатыраак болот. Ошонун аркасынан эле логистиканын аркасынан эле бутпа жок кымбаттап атат да. Сиздин компанияңыздагы кээ бир ишкерлердин арасында көрөбүз, бул жерде да дисциплина башкача, жумушчуларга койгон же болбосо өзүңүздүн эле бизнесиңиздеги эң чоң принцип кандай? Кайсы принципке Честность. Бул эң жакшы принцип. Именно ошо честность болот да. Калгандары эми добросовестность болот. Эми орусча айтып калдым. Специалистти жакшы специалист табыш кыйын дейт. Кылыш андан дагы кыйын. Себеп специалист болуш үчүн адам канча убакыт өмүрү кетет. Жакшы специалист болгон менен мисалы бизде специалисттер бар, алар 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда болуп калган эмес. Булар 10 жылдан болуп иштеп, уже кээ бирлер 20 жылдан иштегендер болот. Бар, ошолор баардыгы ошо специалист болуп, эң жакшы мыкты специалисттер болуп калышкан да. Ошонан эң основной принцип бул ошо честность да. Кызматкерлер менен иштөөдөгү сиз үчүн эң кыйын жери кайсы? Кызматкерлер менен иштөөдө мен характерим болсо керек. А так кызматкерлер менен мен любой адам менен сөз табышып кетемин, сүйлөшөмүн, неме кылам, мен эч качан неме кылбайм го. Просто мен характерим немерак да, кичинерак. Иногда кээ бирде жакшы болом, кээ бирде строгий болуп калам. Ошо өзүмдөн эле көрөм, а так кызматкерлер жакшы. Мен сиз брендке болгон ишенимди кантип коргоп калдыңыз? Айсулууга болгон ишеним. Азыр, например, биз билебиз да, Кызылкаяда көрүнүп эле турган нерсе, кээ бир аптекаларга кирсең, постоянно эле бош, же болбосо бирден экиден адам бар. Айсулууга кайсы убакытта, кайсы учурда кирсең, адам постоянно очурат. Ушул брендке болгон ишеним бар да элде. Ошону кантип сактап калдыңыз? Буну эми биз сактаган эмеспиз, биз болсо ишти кылып атабыз. Бул сакташ эмес, бул иш кылыш. Бул биринчиден. Себеп иш кылсак эл келет да. Себеп эл келгенден кийин любой сиз мисалы деле бир жерге барсаңыз да, обслуживание мисалы мына кафеде отурабыз, обслуживание жакшы болсо эл келет. Обслуживание болбосо эл келбейт. Ишкана любой ишкана ошондой да. Кандай көз караш болот да, адам кандай кирген убакыт себеп неме аптекага киргенден кийин чыгарып бериши ошонун көз карашы болот да, адам кандай обслуживание кылат, кандай дары берет, кандай түшүндүрүп берет. Ошосуна карап туруп анан келе берет элдер да. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда кээ бир же билбейм, негизи эле Европада дейбизби, Германиянын дарылары болсун, Турциянын дарылары болсун, башка көпчүлүк дарылар бизге эмнеге келбейт? Же кымбаттыгынанбы? Же балким биздин өзүбүздүн дарылар азыркы ушул Кыргызстандагы дарылар эле жетиштүүбү? Кээ бир кымбат дарылар акчадан эле келбей калат, кымбатчылыгынан же. Бу жерде мындай да, чоң фирмалар, мисалы сиз айтмакчы Европадан, немеден, Турциядан келген дарылар бизде Кыргызстанда эл аз. Болгону 6,5 миллион. Бул чоң фирмаларга бул аудитория кызыксыз, минимальный рынок 15 миллион болуш керек да. Ошон үчүн биз мурун Казакстанга кошулуп алат элекпиз. Россиядан кошулуп алып туруп, Өзбекстанга болуп эле, ошо Казакстан менен Россия менен кошулуп алып келет элекпиз мурун. Ошолорго кошулуп бар неме. Мисалы Pfizer деген фирмалар бар, Штады деген фирмалар бар, чоң мировой багы именно керектүү препараттар чыгаргандар. Буларга мисалы бизге окшогон кичинекей мамлекеттер булар неме окшойт. Булар айтат, мисалы Казакстан менен жооп келип, Казакстан берет, ошондон алып аласыңар деп. Азыр ошондой моменттер Казакстан менен мисалы ЕСке кирип алдык. ЕСке кирип алгандан кийин мына ушу неме жолдор жабылып калды азыр.
Ошон үчүн Россияда ham жок, Казакстанда ham жок, бизде ham жок да, ошондой болуп атат да азыр. Эми бул дарыларды в принципе мына Индия менен сүйлөшүп атышат, неме кылып атышат, Пакистандан ал жерде дженерик деп коюшат. Ошо дарыларды мисалы Pfizer чыгарган препаратты алар деле чыгарышат, просто дженерик деп чыгарышат да. Ошол эле препарат просто аты бөлөк болот. Ошол препараттар менен деле колдонсо боло берет. Азыр ушул күндө мисалы үчүн 2026 келди, 2026 жылы аптека ачуу бул акылдуу эле бир чечимби же адашуу? Негизи аптека бизнесин ачуу, аптека бизнесине кирүү. Аптека бизнести эми азыр мына чоң фирмалар көбөйүп кетти. Мисалы Нейман деген фирма бар, эң чоң Фарма Мир дегендер бар. Эми көп фирмалар ачылып кетти, сетевойлор болуп калды да булар. А так ошолордун атынан ачса болсо керек дейм да, же аларга ишке кирген. А так өзүң бизге окшоп отдельный бир аптека ачам десең, уже кыйыныраак болуп калабы дейм да. Себеп конкуренция буларын көтөрө албай калабыз. Себеп булардын конкуренциясы күчтүүрөөк болот. Сиз эми бир чоң бизнесмен катары таанымалсыз. Сиздин оюңузча 20-30 жаштагы бизнесмендер азыркы күндө өтө көп байкалып атат. Бизнесин ачып эле бат эле жабылып коюп атат. Бул жерде алардын эсепке албай калганы же болбосо сиздин көзүңүздө алар неден адашып атат? Мен дагы ушу 20 жашымда бир 4-5 иш баштаганмын өзү негизи. Мына жак иштеп көргөн, биякты кылып көргөнбүз. Эми бул опыт эмес берде упорство да. Берде баягы ишти биздикилер азыркы жаштар кандай десем, бизде эле ошондой элек, баягы терпение керек да берде. Бизде эле баягы бүгүн иштесең эртеге байып кетесиң деп эч качан ойлобойт элекпиз да. Ошон үчүн мен дагы ушу 35 жылдан бери келип атам да мына ушуга. Бир күндө эмес, бир күндүк иш эмес да бул. Ошон үчүн кичине чыдамдуураак болуш керек да. Чыдамдуураак болуп, ишке көбүрөөк аракет бурса, ошо иш болобу дейм да. Биз ошондой, биз эле иштеп жүргөнбүз, үшүп дегендей. Аптекаларды, кичинекей аптекаларда иштеп жүргөнбүз. Сиз үчүн бул бизнестеги ийгиликтин кандайдыр бир формуласы дейбизби же болбосо 3 эң чоң маани бериш керек болгон нерсе эмне бизнесте? Эң 3 мааниби? Бизнеске ошо айттым го, мына ушу упорство керек да. Сервис дедиңиз, мисалы үчүн сервис жакшы болсун. Сервис эми бул сопутствующий да, бул бизнес менен кеткен нерсе. А так бизнести иштетем деген адам биринчиден аракети болуш керек, күчтүү аракети болуш керек. Баягы бүгүн иштейм, эртеге иштебейм, бунусу болбой калды, мындай болуп калды деген болбойт ал нерсечи. Себеп бир ишти баштадыңбы, аны баягы акырына чейин жеткириш керек да бул иште. Ошо акырына чейин жеткирсең, ошол иш жакшы болот. Ийгиликтүү болот. Анда жөн эле мантип эле ишин кылбай, баргың келбей деме алсаң, анда болбой калат. Бул биринчиси. Экинчиси, мисалы бирөөсү бир поддержка керек да, бирөөдөн. Опаңдан болобу, атаңдан болобу, экеңден, бүкеңден, аялыңдан поддержка болуп туруш керек да. Себеп стимул болуш керек да адамгачы. Адам өзү баягы чарчап калат да иштен. Ошо баягы моральный поддержка бул өтө жакшы нерсе. Моральный поддержка. Үйдөн чыгабы, досуңдан чыгабы, аялыңдан чыгабы, бирөөдөн чыгыш керек да бул моральный поддержка. Бул моральный поддержка чыкса, ошондо иш жакшы болот. Себеп ишенесиң өзүңө. Үчүнчүсү принципиальность болуш керек да адамда. Принциптер болуш керек, ошо принциптер менен иштеш керек. Өзүң принцип менен, өзүң бирөөнүн немесине карабай, өзүң принципин вырабатывать кылсаң, ошондо ишиң жакшы болот. Себеп бирөөнүн аркасынан жүрбөйсүң да, өзүңдүкү болот да бул. Өзүң принцип менен иштесең, өзүң принцип менен ошондо жакшы болот. Ошо үчөө менимче ошондой да, принцип менен болуш керек да адам, принципиальный адам болуш керек. Сиз үчүн байлык деген эмне? Мисалы үчүн азыр сиз эл оозунда мына көп айтылып жүрөсүз. Мисалы үчүн сизди бай деп саналат да. Байлык сиз үчүн эмне менен өлчөнөт? Же болбосо анын бир байлыктын бир лимити барбы? Бир жерге келгенде байлыктын чеги болобу? Бир жерге келгенден кийин мен өзүмдү баймын деп санайсызбы же анын үстү жокпу? Негизи сиз үчүн байлык бул эмне көбүнчө? Өзү мен мына ушу байлыкты сиз айтмакчы. Мына ушу көп адам ар кандай байлыкты эсептейт.
Мен дагы ушу где-то бир 40 жашыма чейин ушу акча болсо деп байлыкты акча менен өлчөгөнмүн да. Но мен мына азыр уже 50-тен ашып калдым, уже байлыкты мен бөлөкчө баасын табып алдым. Байлык бул үйүңдө тынч болсо, бала чакаң алдында болсо, заманың тынч болсо, согуш болбосо, мына эң күчтүү байлык ошол. Азыр мен ошого жеттим. Себеп байлык бул акча менен өлчөлөнбөйт да, алтын менен өлчөлөнбөйт бул. Эми любой адам бирөөсү машина минип алат, бирөөсү үй салат, мындай болду деп адамга көрсөтөт. Эми бул показуха да, бул байлык эмес, бул показуха. Бул показуханы эми ар ким кандай түшүнсө ошентип түшүнө берет. А байлык бул мисалы сизде азыр байлыгыңыз, ата-энеңиз бар, үй бүлөңүз бар, мына сиздин байлыгыңыз. Балдарыңыз болсо, ошолар дагы байлык. Ошол менин байлыгым ошол азыр. Балдарым, ишканам, аялым, үкелерим, акелерим, ушу менин байлыгым. Ошону мен байлык деп эсептейм да. Эмне үчүн сиз азыркы күнгө чейин ишиңиздин башында келе атасыз? Мисалы үчүн өзүңүз айтып калдыңыз, жана баламды жетиштирип атам деп. Ушул күнгө чейин бирок тапшырып өткөзүп койбой, ушул күнгө чейин келе атканыңыздын себеби акчабы же миссиябы элдин алдындагы? Мындай айтканда эмнеге пенсияга чыгып эс албадыңыз деген. Эми пенсияга биринчиден эртерээк эле. Пенсияга чыгып кетсем анда мен уже пенсияга чыгайын деп атам да, уже баламды үйрөттүм. Эми биздин ишибиз эми оор. Себеп мен мына 30 жылдан бери иштеп өзүм чарчап калдым. Азыр мына баламды үйрөтүп атам. Иним иштейм деди, иним иштегиси келбей калды. Ал эми өзүнүн ишин табып алды. Эми билесе деш кыйын. Өзү менен ишин табып алып, өзүнүн кесиби менен иштеп атат. Балам эми келди, мына Россия балам окуп жүрдү. Окуусун бүтүрүп келди, мына 2 жылдан бери иштеп атат. Азыр ушу баламды тапшырып өзүмдү ачып кетейин деп атам. А так, если жаап койсоң деле, иштебей койсоң деле боло берет го, но менде 13 сотруднигим бар. Ошолорду эми ушу 15 жылдан бери, 20 жылдан бери мен иштеп жүрүшөдөн мен жаптым, мен чарчадым, кетип калам деп буларды калтырышка немесе эми бет кегим калбайт, болбой калат да. Булар эми мени көнүп калган, булар кайка барат иштегени. Булардан калтырыш ответственность да булчу. Бирөөнүн немеси менен. Булар дагы мага ишенип калышкан да, булардын үй бүлөлөрү багылып атат бу жерде. Анан биз жабылып калсак көп элдер деле айтат да, мына Айсул аптека жабылып калды, бул каяка барабыз деп, элдер эми таң калат. Ошон үчүн азыркы күндө дары-дармекти максатсыз пайдалануу дейбизби, кандай туура болот билбейм. Жаш өспүрүмдөрдүн арасында болсун же башка болсун, дары-дармекти жаман жолдорго колдонгондор барбы биздин күнүбүздө? Эми мындай дары-дармекти жаман жол колдонуу бул бизде мисалы Кыргызстанда жок. Мисалы бизде Кыргызстанда мына биздин Кызылкияда жок. Бул багы чоң шаарларда неме болуп калбаса, мисалы бизде Кудайга шүгүр, мына Алла Таала бизди сактаган, мына биздин жаштар андай эмес. Мына может Ошто бардыр, Бишкекте бардыр, эми билесе кыйын, бирок азыр мамлекетибиз дагы күчөтүп койгон. Контролду текшерүүчүлөр, бак наркотический препараттарды сатпай калганбыз, рецепторун алып койгон. Но бизде жок, Кызылкияда жок анчалык. Бул дары-дармектерди клиенттерге сатууда кандайдыр бир сиздерде красный зона барбы? Мындай бир белгилүү бир жерге келгенден кийин болду, бул адамга, бул пациентке сатылбайт деген. Мисалы үчүн билбейм, направлениясы жок келет же башка келет, жаш ограничениясына болсун же болбосо кээ бир препараттар именно жашка карап же башка бир критерийге карап туруп берилбейт болсо сата албайбыз деген зоналар болсо керек. Жок, биз андай зона жок. Бизде мисалы рецепт келет да бизге. Биз рецепт карап кое беребиз да. Себеби апасы ооруйт, энеси ооруса керек. Рецепти келе албайт да энеси. Баласына берет, небересине берет. Алып келгиле деп, анан коюш рецепт карап беребиз. Бирок түшүндүрүп беребиз кандай эмне кылышын. Так, если түшүнүксүз болуп калса, телефон менен байланышып неме кылабыз. Так. Эми жаш балдарга бүт нерсени берип салбайбыз го, совсем жаш балдарга. Эми 18ден 16 жаштан балдарга бере беребиз да. Ата-энеси жөнөткөн болсо рецепторун бере беребиз рецепт менен. Дары-дармек сатканда бул аптеканын үстүндө чоң бир жоопкерчилик болсо керек. Мисалы үчүн ар бир дарыга жооп берүү, мындай туура эмес түшүнүк болобу же болбосо чындап эле бир катталган учурларбы болду беле? Мисалы үчүн туура эмес дары берилип калган учурлар же болбосо дарыга мындай
пациенттер сотторго кайрылып же бир мындай жакшы эмес жыйынтык менен жыйынтыкталып калып ушундай случайлар болобу сизге даттангандар арыздангандар? Несі деш қиын, эми биздин профессия өтө баягы неме да, ответственный да, себеп ответственность өтө көп. Себеп баягы дарыларды карап неме кылыш керек. Эми ушунча жылдан бери иштеп атабыз. Бир случай болгон, но это баягы туура эмес берип калган эмес. Кандай десем, граммдарынан адашып калышкан беле эсинде калбады. А так өтө строго болот бизде. Мисалы үчүн баягы себеби так эле башкадыр. Адам неме кылат да. Не десем, себепти ар жерден издеп баштайт да, сонда сиздерге келип арызданып баштап башыңыздарды ооруткан учурлар болсо керек дегеним да. Болот, Болот, андай болот. Адамдар ар кандай болот, врачтар неправильно назначение кылып коюшат, алып келип дарыларды тапшырышат, бергиле, кайтарып бергиле дейбиз. Бизде баягы законду карасаң, закондо бөлөкчө биз навстречу барып туруп жардам беребиз элдерге. Ошо так багындай скандальный неме болгон эмес. Көпчүлүк учурда азыр бизде немелер азая элек да, жоголо элек дагы деле бар. Талыптарга ишенгендер, мальхамдарга ишенгендер, ошолор негизи эффективдүү эле. Бул ишенесизби сиз буларга? Талыптарга же баягы өз кол менен жасаган бир нерсе аралашма дарылар. Буну табып көрсөтүп коюшат. Народный медицина дейбизби, эмне дейбиз? Народный медицина бул өзү бул жакшы нерсе. Бул народный медицина бул көп нерсени бул психологический да, биринчиденчи. Себеп бул народный медицина ата бабабыздан калган нерсе да. Чөп менен, күфсүф менен, камчы менен уруп, неме кылгандай жиндерди чыгарып. А так народный медицина бул кандай десем, бул психологический неме кылат да. Психологический адамды эми ошондон бери биз жашап жүрөбүз го. Бардыгыбыз тирикпиз го. Значит, жардамы бар да. Демек, баягы психологиянын адамдын аң сезими дагы бул адамдын оорусуна дагы батыраак сакайып кетүүсүнө дагы жардам берет. Конечно, бул адам өзү мурун бир 68-69 жылдары чет мамлекетте эксперимент кылышкан да. Эффект плацебо деген нерсе бар. 24 адамды алышкан, 12 адамга дәрі беришкен, 12 адамга дәрі эмес суу беришкен. Только ошо дәрі деп. И мына ошо суу берген адамдар ошонун 80% сакайып калган да. Ошону эффект плацебо деп коюшкан. Ошо эффект плацебо бул өтө күчтүү нерсе да. Сиз спортко, ден соолугун жакшы карагандарга кандай карайсыз? Негизи өзүңүз эле спорт менен заниматься кыласызбы, билбейм. Спорт менен машыгып өзүнүн ден соолугун жакшы карагандар бул баягы бизнес жагынан караганда бул сиздерге жакшыбы жаманбы? Мисалы үчүн биздин шаарда айтайлы, Кызылка шаары спортивный город болуп, бардыгы спортко жакындап, ушинтип спорт менен алектенип калса, бул деген адамдардын азыраак санда ооруй турган дегени да. Анан медицинага болсун, аптекага болсун, мындай спрос азаят дегенде буга сиз кандай карайсыз? Бул кандай да? Эми кандай спорт неме болсо дагы бул жакшы нерсе. Адам затын өзүнөн да бул. Эми бирөөсү спорт менен заниматься кылам дейт, бирөөсү футболист болот, бирөөсү боксер болот, бирөөсү просто чуркайт. Эми бул адамга өзүгө да бул. Мисалы, если адам спорт менен заниматься кылса, биздин эми малыш калса калайбы, зато элибиз бактылуу болот дегендей, здоровыйраак болот деп. Бул жакшы. Спорт өтө жакшы нерсе. Мен дагы өзүм бич спорт залдан калбайм. Ошон үчүн спорт жакшы нерсе. Мен өзүм мисалы ушунча жыл 35 жылдан бери иштеп жүрөм. Мен дәрмекти өзүм неме кылбайм да, ичпейм. Өзүм ичпейм дагы, албайм дагы, укол дагы албайм. Ушу спорттун аягынан да ошо бардыгы. Жакшы. Дагы бир мына акыркы суроо, биз бардык келген конокторго беребиз. Бир күн келип сиз эртең менен ойгонсоңуз, Кыргызстандын башындагы биринчи адамсыз, мисалы президент болуп ойгондуңуз. Кыргызстанда кайсыл сфераны же кайсыл жааттан баштайт элеңиз Кыргызстанды өнүктүрүүнү, өстүрүүнү, өзгөртүүнү? Эң көп маани берип же болбосо сиз үчүн Кыргызстандагы эң биринчи өзгөртүлүш керек болгон сфера? Эң биринчи бала бакчадан баштайт элекпиз. Бала бакчадан, мектептерден, билим берүү жерлерден. Себеп бизде мисалы мына бала бакчаларды өзүңүз көрүп атасыңар. Мектептерди көрүп атасыңар, кандай состояниеде жүрүшөт. Мугалимдер жетишпей атат. Билим
жаш балдар билимдүү болсо, илимдүү болсо, ошондо биздин немебиз дагы келешек келечектер жакшы болот. Себеби азыркы жаш балдарга билим бере албай калсак, булар ушинтип өсүп кетет анан. Дагы бир 20 жылга, 30 жылга чөйүлүп кетет ошол нерсе. Ошо кичинекейден баштап туруп билим берсек, ошо эң жакшы болот. Азыркы ушул жаштар деп калдык. Баягы жаштардын сиздин көз карашыңызды сурайын. Азыркы жаңы жаштар эми альфа поколение болуп атат да, Z поколенияден өтүп кетти. Альфа поколение өтө мындай түшүнүш кыйын поколение болуп өсүп атат да. Телефонго жакын дейбизби, мындай тарбиясы жагынан, башка жагынан биз бул поколенияны эртеңки күндө кантип өзгөртө алабыз же негизи алар ошондой эле кете бериш керекпи? Бул альфа поколениянын келечеги сиз үчүн кандай? Альфа поколение булар өтө жакшы поколение булар. Булар себеп биз деле кичинекейбизде биз деле бөлөк поколениебиз, next деп коюшат биздин поколениябызды. Биз мисалы китепти көп окуйт элекпиз. Өтө көп китеп окуйт элебиз. Атабыз, энебиз урушат эле бизди. Китеп окуган, көзүң көрбөй калат деп. Биз бекинип алып окуйт элекпиз. Эми биз жаман адам болгон эмеспиз. Булар деле булардын ар бир немесиге, ар бир поколение өз заманбап немелери болот. Гаджеттери болот. Мисалы, азыр биз мына балдарды урушабыз, компьютер чукулап, сотканы карап анда булардын информация алышы ошол жерден болот да. Булар канча көп информация алса, булар ошончо көп эстүү болот. Себеп булар мына азыркы кичинекей балдардын кругозорлору өтө күчтүү. Себеп мына ушу телефон берип атат ошону. Биз билбеген нерсени билбейт, алар билишет. Ошон үчүн булар өтө күчтүү болот. Булар бизден дагы эстүү, жакшы балдар болот деп ойлойм мен. Ошон үчүн айтат го, ошо буларда илимдүү жакшы болсо, булардын немелери келечеги жакшы болот. Буларга биз ошол эле сферанын үстүндө туура направление кылып коюшубуз керек экен алар да. Ооба. Эми азыркы бизде азыр өзүңүз көрүп атасыз, азыр көп профессиялар жок болуп кетип атат. Булардын жаңы поколениялар булар кандай профессиялары болот? Азыр мына искусственный интеллекттер чыгып атат. Азыр искусственный интеллекттерде баардыгы уже жаңы жылдан кийин налоги уже киргизип атат искусственный интеллектти. Көп адам ишсиз калып калып атат да. Ошон үчүн булардын бөлөкчө болот да булардын иштери. Ошон үчүн мен да ойлойм. Эми медицина калат. По-любому медицина калат. Көп профессиялар калат. А так булар мисалы өздөрүнүн иштери өздөрү таап алышат да иштерин өзү. Жаңы немеде эпохаларда жаңы иш болобу дейм да буларга. Булар эми булар өтө жакшы, күчтүү балдар булар болот. Жаман рахмат. Буюрса бүгүн биз Нурлан байке менен өтө пайдалуу ар бир адам бул маектен өзүнө керектүү болгон маалыматтарды алды деп ишенем. Кызыл Кыябызга, Кыргызстаныбызга ден соолук жаатынан болсун, аптека сферасына негизи эле көптөгөн жактан жакшылыктар менен өрнөк болуп келаткан инсан. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик буюрса. Алдыда дагы чоң ийгиликтерди жаратып, элибизге кызмат кылып, жакшылыктарыңыз менен бөлүшүп жүрөсүз деген ниеттебиз. Рахмат. Сизге дагы иштерге ийгилик, аман болуңуз.